Чотонова Гүлсена Баймырзаевна туулган жылы күнү 1975 жыл 11 январь. Туулган жери Аксы району Сыны айылы. Алгачкы эмгек жолун 1997 жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында баштаган. Что случилось? Устала. Эскилиги жеткен бөлмө, майыптардын арабасында отурган кара кыз. Дал ушул чачы кырылган майып кыздын ролун Гүлсена Чотонова аткарган. Каарманыбыз ага чейин эч бир фильмде роль жаратпаса да, азыркы Кыргыздын символу деген атка ээ болгон кара кыз тасмасында баш каармандын образын ачып берген. Столовойдо отургам, тамак ачып аткам. Анан бизде телевиденияда биринчи этажда столовой бар. Ал жерде тамак ачып атсам эле Геннадий Садырович ага чейин деле көрүп жүрчүмүн. Анан кийин ал киши келип отуруп тамак ачып аткан экен. Анан жанында ассистент бар экен. Анан келип эле сиз киного түшөсүзбү деп ушинтип сурады. Анан кийин эмне болду десем, Геннадий Садырович менен жолугушуңуз керек экен деп, анан кийин жолуктук. Анан кийин кино түшөсүңбү деп сурады да, ооба десем, чачың кырыш керек деди да, мен тамашалап атат экен деп эле макул деп эме десем, анан деп анда кийинки жумада келесиң, анан кийин ушундай бир фильм тартабыз деп койду. Баягы корктум, чачымды кырып алып барганда, сөйтсөм чачың кырып кел деди да. Элестеттим да, телевидениянын коридорун билесиз да, узун коридор. Элестетип атам, баягы чачы кырылган кыздардын баары тизилип турса, анын арасында мен туруп алсам. Анан өтпөй калман, чачым кырган боюнча кайык барам да, анан кырбай эле бардым. Барсам, эч ким деле жок экен. Көрсөт деге мындай карап туруп эле эметкен окшойт да. Эмне кырып келген жоксуң деп эле аябай эметип кетти, жинденип кетти. Анан кийин ассистентим берди, барып кырып келгиле деп. Барып эле анан эмеден кыр салат. Чач тарачка кирип эле кыр салатпайбы. Уже кырып атканда өзүм ойлонуп атам да, эмне кылам мен, бул качан өсөт дагы качан. Айшет деги жөн эле ал убакта чач кырып азыр го эмне кылсаң сурабайт го, эмне кылып атасың деп. Ал убакта эмне ооруп атасызбы? Битип кеткен жок белеңиз? Эмне гана сүрөн беришкен жок. Баары бир сир ошо жердеги салондогулардын баары бир сирен келип карап чыгышты. Бул кыз эмне кылып атыр чачын деп. Чачым жакшы эле, мындай ушундай эле болчу, мындан кичине бир аз сымырак эле. Мен келгенден кийин Геннадий Садырович мени карап алып өзү таң калып турду. Ай, бунун чачын кырдырып салдым. Эми ойной албай койсо. Анан кийин көчөдө бул кантип жүрөт эми байкуш деп ал кайра мага эмет. Анан кийин айтат, ошентип анан тартылдык. Бирок ал жылдары жайдын Саратанда тартты да, кара кыздычы. Ысык көчө. Анан жанагындай чач менен жүрө албайсың да. Аны башыңа парик кийип алчумун да. Ал парик менен жанагы ысыктачы невозможно тердеп. Анан кийин кой деп бир күнү алып таштадым парикти. Алып салып эле тиги ошондой эле кырылган чач менен көчөдө жүрөм да. Элдин баарын эсип айтып бар. Ошентип жүрүп анан биринчи фильмди ошо кара кызды тарттык. Бирок шаар ичинде жүргөндө эле шаардагылар эле аябай бир топ таң калышканда чачымдын кырылганыначы. Апам болсо кийин укту. Ошол жылдары газетанын сырткы бетине чоң болуп, ошо менин чачым жок Геннадий Садырович экөөбүздүн түшкөн сүрөтү чыкканда, аны агам жалап аттан алып окуп, анан кат коюп турду ага. Атам келгенде көрдүңүзбү деп, аябай мынакей кызыңыз деп сүрөттү алып чыгып таштап койду. Таштап койсо кечке атам карап ызаланып да баары анан кечке карап туруп, эми болор болуп тур, эмне кылам? Муну катып кой, апасы көрбөсүн деп койду дейт. Апасы көрсө ыйлайт депчү, катып кой. Аябай каттырып кетти. Ошентип аябай бир топ чачымдын кырылганы жөнүндө узун ушак кеп болгон. Кара кыз тасмасы Советтер Союзу урап өзүн өзү таппай жаткан мамлекеттердин ошол мезгилдеги социалдык турмушун жашоо образын чагылдырат. Тасма тартылып бүткөндөн кийин режиссер аны элге тартуулоону ойлойт. Бирок ошол мезгилдеги бийлик негедир бул тасманы жактырбай көрсөтүүгө тыюу салат. Кара кыз
тартылып тасмасы чыккандан кийин Кыргызстан көргөзмөгө такыр жаап коюуга эметишти, буйрушту. Фильм көрүлбөсүн, эч жака коюлбасын деп. Анан кийин баягы чыгармачылык топ, бир топ эме болдук, көңүлүбүз ооруп, кандай болот эми деп. Анан кийин кандайдыр бир себептер менен Мосфильмге колуна тийип калган экен. Анан булар Мосфильм көргөзгөн да ошол фестивалга. Ошо 50дөн ашык мамлекеттин ичинен гран-прини утуп алды. За лучший фильм дегенди утуп алган. Ошондой эле вклад в развитие Мосфильма деген номинацияларды, бир топ режиссерский боюнча ушундай бир топ номинацияларды жеңди. Актриса атак алып келген Геннадий Базаровдун «Метаморфоза», «Карагыз», «Исход» сыяктуу тасмаларынын баарында чачын кырдырып тартылган. Себеби бул режиссердун талабы эле. Исход ойнотканда дагы анда дагы чачымды кыргам да. Чачым кырылган, балам боюмда бар болчу. Ошол балам азыр 14-15ке чыгып калды. Ошондо аябай коркком. Кудай эле сактаса экен. Мен билген жокмун да биринчи тартылганы, барып алам, анан баргандан кийин кийинчерээк билип калдым боюмда бар экенин. Гүлсина Чотонова мектепти Бишкек шаарында бүтүп, актёрдук кесипке ээ болуу үчүн жогорку окуу жайга тапшыруусуна ата-энеси каршы болушкан. Себеби атасы кызын экономист болуусун каалаган экен. Бирок актриса 1992-жылдан 1996-жылга чейин азыркы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетин аяктап, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында иштеп баштайт. Спектакльдерди көрүп эметип жүргөндөн улам мен театрга көп келип калдым, Кыргыз драма театрына. Ал убакта жаштар театры түзүлө элек болчу. Кыргыз драма театры менен көп эметчүбүз. Ал жака көп келип калып, анан Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадыловдарды ошол мезгилдерде аябай көп көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Менде Алмаз Арлыкбеков деген агайыбыз бар эле. Режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, бир топ спектакльдерди койгон. Күмүшалиева эженин колуна берди, сиз менен жүрө турсун, үйрөнсүн бирдеме деп. Анан аны менен сабактан бошогон убактарда келип, анын жанында чогуу жүрчүмүн. Гүлсина Чотонова менен жолдошунун ортосунда 2 уул, 1 кыз бар. Өзү 30га чыгып калган убакта турмушка чыкканын айтат. Ошо улуу балам ырдайм, актер болгум келет дей берет. Мен баягы чыгармачылыкта өзүң мындай чыгармачыл адамдар өзүң ушул жашоодо жүрүп, ысыгына, суугуна туш болосуң, анан өзүңдүн балдарыңа ошол нерсени кээде каалабай кетесиң да. Кийинки убактарда мен теге кээ бир музыкальный бир эмелерге чыгып калып жүрөм да. Музыкалык Ала Татаңшыт музыкалык көрсөтүүсү бар. Ал көбүнчөсүндө постановка менен, анан кийин актерлук эме талап кылынат да, ойнош керек болот, кээ бир жерлеринде аткарып жашаш керек болот. Ошол эмелерге да барам да, съемка барган, ошондо айтып берет. Айтчу да. 30дан ашып калган кыздарды экрандан көрүш бул аябай деле чоң эригип алып келбейт кишиге. Ошон үчүн экранда деген жаштар болуш керек, экранда сулуулар болуш керек. Экран деген сулуулукту сүйөт, жаштыкты сүйөт. Талантты эсепке албаганда сөзсүз түрдө сулуу болуш керек же жакшынакай эмес, жаш болуш керек деп ушинтип берет. Ал мен кандай максатта ошентип айтат билбейм. Ушинтип эле мени чынында ошентип тамашалай берет.